АКШ Райымбек Матраимовду өтө чоң эл аралык деңгээлдеги кылмыштарды жасаган адамдарды кошчу Магнитский акты деген кара тизмесине кошту. Ал кишини Кыргызстандан 100 миллион долларларды уурдап кеткен коррупционер деп тааныды. Магнитский тизмесине кирген адам АКШга кире албайт, АКШда финансылык иштерди алакка катышты жүргүзө албайт. АКШ менен өнөктөш болгон башка өлкөлөрдө дагы бул ишмердикти жүргүзүүсүнө бөгөт коюлат. Бул мен жана башка ондогон иликтөөчү журналисттердин зор жеңиши. Бул маркум кесиптешим Уланбек Эгизбаевдин дагы зор жеңиши. Бул карапайым сиздин зор жеңишиңиз, урматтуу кыргыз эл. Бул кыргыз бийлиги үчүн көктөн издегени жерден табылган зор белек. Себеби дегенде Магнитский тизмесин көтөрүп алып, Матраимов Кыргызстандан уурдап кеткен акчаларын алган Дубайдагы, Европадагы мүлктөрүн, ал жактан ачкан банк эсептерин кайра кыргыз элине кайтарып алууга зор мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эгерде бийлик чында эле коррупция менен күрөшүп атканын далилдегиси келсе, кыргыз элинин уурдалып кеткен мына ошол ырыскыларын кайра кайтарып келиши керек. Матраимов эле эмес, аны менен убагында өнөктөш болгон Атамбаев, Жээнбеков, Илмиянов жана башка бийликте турган адамдарды дагы алакка катышын, финансылык кылмыштарын иликтеп таап чыгып, журналисттердин колу жетпеген маалыматтарды элге жарыялап, алар уурдап кеткен каражаттарды элге кайтарышы керек. Эми кеп кыргыз бийлигинде калды. Матраимов 2 миллиард сом берем деп убада берди деген сөз бул олуттуу эмес.